Адамдын асылдыгы жөнөкөйлүгүндө. Bir жолу Шейх Салих Ал-Хусейн менен сапарлаш болуп калдым. Эки ыйык мечиттин жалпы иштери боюнча башкы директору, министр макамындагы шейх дин илиминен да четте калбаган. Тажрыйбалуу, өнөрлүү инсан эле. Адамды же соода кылганда же сапарлаш болгондо билесиң деген кеп бекер жерден чыккан эмес. Шейх менен жүргөн ошол сапарымда анын өтө жөнөкөй, кичипейил, кемчиликсиз кулк мүнөзүн көрүп таң калдым. Мүнөзүн сыпаттап берүүгө тилим жетпейт. Жөнөкөйлүгү жасалма же мажбур эмес, бирөөлөргө көрүнүү максатында да эмес. Баары табигый. Туулгандан кошо жүргөндөй тубаса. Жаныбызга жандоочусу да, коргоочусу да жок, элпек басып жетип келди. Биз сыяктуу эле чайбы же кофеби, эл катары кезекке туруп алып келип, эл катары эски орундукка көчүк басып ичип жатты. Биз ары таңданып, ары суктанып отурдук. Бул күн ыйык жума болчу. Меккеден Жиддага жөнөгөн автобуска бирге түштүк. Министрди автобуска түшөт деп эч ким ойлобосо керек. Ал өзүнүн билетинде көрсөтүлгөн ордуна келип отурду. Рахмандын пенделери, алар жер бетинде кичипейил салабаттуу жүрүшөт. Фуркан сүрөсү 63-аят. Кимдир бирөө жума күндүн урматына дедиби? Айтор, мисвак берделе, алып, акчасын тигинин чөнтөгүнө салып койду. Bir маалда мен жакка эңиле жылуу салам айтып, бүгүн жума күн эмеспи? Убактыбызды адам балдарынын эң кадырлуусу болгон пайгамбарыбызга салам жолдоп, даңазалоо менен өткөрүүгө кандай карайсыз деп калды. Жан дилим